Жогоруда пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын эң мыкты кулк мүнөзгө ээ болгондугу тууралуу учкай айтылып өттү. Эми биз үлгү алуу үчүн пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын адептүүлүгүнүн айрым мисалдарды келтирип кетели. Эки дүйнөнүн күнү сылык сыпаанын өзү Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанына келген кишилердин копол, орой, мазактаган сөздөрүнө жана ушундай мамилелерине сылык сыпаа гана жооп берип, маектештерине жумшак мамиле жасаган. Алла элчисинин жанында тургандар өзүн төмөн көрүп, жаман сезишкен эмес. Эч качан анын саллаллаху алейхи вассаламдын оозунан көңүл ооруткан жаман сөз чыккан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам араңарда эң мыктыларыңар кулк мүнөзү жана адеп ахлагы эң жакшы болгонуңар деп айтып, ар бир кишинин досторуна сылык сыпаа мамиле жасоо